8 bölüm. Benjaminden Tun uğulu Bela, ikinci uğulu Aşbel, üçüncü uğulu Akrak, dördüncü uğulu Noh, beşinci uğulu Rapa törüldü. Bela'nın uğulları Adar, Geyra, Abıyut, Abışua, Naaman, Akoyak. Geyra, Şepupan, jana Huram. Gebada жашап, анан Манахатка көчүрүлгөн өз уруусунун уруу башчылары болгон Эюттун уулдары булар. Нааман, Акия жана Гейра. Гейра аларды көчүрүп кеткен. Андан Уза менен Акикут төрөлгөн. Шахарайым өз аялдары Хушим менен Баананы кое бергенден кийин Маап жеринде балалуу болду. Алган аялы Ходеш ага жобапты. Сибияны, Мейшаны, Малкамды төрөп берди. Жеюсту Сахейди жана Мирманы да төрөдү. Уруу башчылары болгон уулдары ушулар. Анын аялы Хушимден төрөлгөн уулдары Абытуб жана Элпаал. Элпаалдын уулдары Эйбер, Мишам жана Шемет. Шемет Оно менен Лотту жана анын карамагындагы шаарларды курду. Берия менен Шема аялон тургундарынын үй бүлө башчылары болгон. Алар Гаттын тургундарын кубалап чыгышкан. Ахио, Шашак, Джереймот. Зебадия, Арат, Эйдер. Михаэль, Джишпа жана Жоха. Бериянын уулдары. Зебадия, Мешулам, Хиски, Хебер, Джишмирай, Джизлия жана Жобап, Элпаалдын уулдары. Джаким, Зихри, Забдий, Элиейнай, Силтай, Элиэль, Адая, Бирая жана Шимрат, Шимейдин уулдары. Джишпан, Эйбер, Элиэль, Абдон, Зихри, Ханан, Ханания, Эйлам, Антотия, Иптея жана Пенуэль, Шашактын уулдары. Шамширай, Шехария, Аталыя. Жаарешия, Эйлия жана Зихри, Жерохамдын уулдары. Булар уруу башчылары өз уруусундагы башкы адамдар. Алар Иерусалимде жашап турушкан. Гибондо гибондуктардын атасы жашаган. Анын аялынын аты Мааха. Анын тун уулу Абдон. Андан кийинкилери Сур, Киш, Баал, Надап. Гедор, Ахио, Зехер жана Миклот. Миклоттон Шимей төрөлдү. Алар бир туугандарынын жанында Иерусалимде бир туугандары менен бирге турушту. Нейирден Киш төрөлдү. Киштен Шабул төрөлдү. Шабулдан Жонатан, Малки Шу, Абынадап жана Эшбаал төрөлдү. Жонатандын уулу Мерибаал. Мерибаалдан Миха төрөлдү. Миханын уулдары Питон, Мелех, Тария жана Ахаз. Ахаздан Жияда төрөлдү. Жиядадан Аламет, Азмабет жана Зимри төрөлдү. Зимриден Моца төрөлдү. Моцадан Бина төрөлдү. Бинанын уулу Репая, Репаянын уулу Элас, Эластын уулу Ацел. Ацелдин 6 уулу болгон. Алардын ысымдары булар: Азрикам, Бохра, Исмаил, Шеярия, Обадия жана Ханан. Булардын баары Ацелдин уулдары. Анын бир тууганы Эйшектин уулдары Туну Улам, экинчиси Жеюш, үчүнчүсү Элипелет. Уламдын уулдары жоокер, жаа тарткан адамдар болгон. Алардын балдары, неберелери көп эле, саны 150. Алардын баары Бенжаминдин уулдарынан тараган.